Бишкекте АКШ элчилигинин кызматкери студентти унаасы менен коюп кетип, окуя болгон жерден изин жашырган. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу Нурайым Айткулова жазды. Айтымында 18-июнда КМТУнун алдындагы жөө адамдар өтө турган жолдон 4-курстун студентин АКШ элчилигинде иштеген кызматкер сүзүп кеткен. Айдоочу айым токтоп да койгон жок, аны жол кырсыгынын күбөсү кууп жетти. Ал транзиттик унаада олтургандыгын, анын кол тийбестиги бар экенин айтып, унаадан түшүүдөн баш тартты. 6-7 мүнөттөн кийин АКШнын аскер кийимин кийген кишилер келип, айдоочу айымды коргой башташты. Жабырлануучунун баш мээси чайкалып, бир канча жаракат алган. Аны ооруканага алып кетишти. Ал эми айдоочуга карата кол тийбестикти шылтоолоп эч кандай чара көрүшкөн жок, деп жазды Нурайым Айткулова. Кунцево куткаруу станциясынын кызматкерлери Москва дарыясын сүзүп өтүүгө аракет кылган кыргызстандыкты куткарып калышты. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Маалыматка караганда, станция куткаруучулары саат 17:30да Кыргызстандын 1994-жылы туулган жаранын куткарышкан. Ал станциядан 1,5 чакырым алыстыктагы Москва дарыясын сүзүп өтүүгө аракет кылган, жарандын алы кетип сууга чөгө баштаган. Куткаруучулар жардамга келип суудан алып чыгышкан, ал үйүнө кое берилди деп айтылат маалыматта. Бишкектин Ленин райондук сотунда мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго карата кылмыш иштери боюнча соттук процесс уланууда. Соттук отурумдун жүрүшүндө сотко коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директору Сагынбек Исмаиловдон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында орун жок деген кат келген. Документте күнөөлөнүп жаткандардын номер 1 тергөө абагына которуу айтылган. Судья Кубанычбек Касымбеков жыйын бөлмөсүнөн чыгып, күнөөлөнүп жаткандарды УКМКнын тергөө абагынан номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу сунуштан баш тартты. Эске салсак, мурунку шаар башчыларына жемкорлук айыбы тагылууда. Албек Ибраимов мэр болуп турган кезинде $250 000 жана $20 000 пара алган. Бул каражат Дастан инженеринг компаниясынын кассасынан чыгарылган, деп билдирген Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев. Кубанычбек Кулматовго былтыр 18 май күнү жемкорлук беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, айыбы 21 майда угузулган. Ага 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде Калыс Ордо конушундагы мектеп жана бала бакчага бөлүнгөн акчаны мыйзамсыз колдонгон деп айыпталууда. Ушул жылдын 5 айында Кыргызстандын кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна жалпысынан 70-тен ашуун арыз түшсө, 30га чукулуу кыйноо фактысына арызданган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу азыраак. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Айтымында былтыр 238 арыз даттануу түшкөн, анын 123 кыйноо фактысы, 50дөн ашууну катаал мамиле боюнча. Калгандары башка укук бузууга байланыштуу арыздангандар. Башына желим башты кийгизүү, батареяга колун байлап коюу, кышында муздак суу чачуу дегендер азайды, деди борбордун жетекчиси. Мындан сырткары психологиялык басым, чөнтөгүңө баңгизат салып кетебиз, үй бүлөңдү ойло дегенде коркутуу басымдуулук кылууда. Бул кайрылуулардын негизинде башкы прокуратура 10 чакты кылмыш ишин козгогон. Башка иштер боюнча башкы көзөмөл мекемеси тиешелүү органдар менен чогуу тергөө жүргүзүүдө. Бүгүн кыйноого каршы күрөшүүнүн жыйынтыгы жасалып жаткан иштер боюнча аталган борбор маалымат берет. Чүй облусунун көчмө клиникасы Жумгал районунун туюксу, Өрнөк, Миңкуш айылдарында медициналык акысыз текшерүүлөрдү жүргүзүп баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. 22-июнь күнү эле ак халатчандарга 100гө чукул киши кайрылган. Ал эми бүгүн Миңкуш айылына Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев барып, мобилдик клиниканын жашоочуларды текшерип жатканын көрдү. Жергиликтүү эл дары-дармек менен жеңилдиктер аркылуу камсыздоо, мед жайлардын имараттарын оңдоп түзөөдөн өткөрүү маселелерин айтышты. Жашоочулары офтальмолог, отоларинголог, педиатр, гинеколог, невропатолог, мамолог, уролог өңдүү атайын багыттагы адистердин консультацияларын алып, УЗИ жана СПИДке экспресс тестирлөө тапшырма алат. Министрлик бардык каалоочуларды текшерүүдөн өтүүгө чакырат. Көчмө мобилдүү клиникалардын жер-жерлерге чыгуу графигин үй бүлөлүк медицина борборунан тактап алууга болот. 23-июнда Ош шаарында кыска аралыкка чуркоо боюнча Ош Деми 2019 деп аталган жарыш болуп өттү. Ага кала тургундарынан сырткары коңшу облустардан жана борбордон келген 600гө чукул киши катышты. Жарышта жөө-күлүктөр 3 чакырымдан 10 чакырымга чейин чуркашты. Арасында кесипкөй жөө-күлүктөрдөн тартып алгачкы жолу катышып жаткан көрөрмандар да бар. Иш-чарага чоң кишилерден сырткары 10 жашка чейинки бөбөктөр да катышты. Алар 200 метр аралыкка жарышты. Жарыш шаардын так ортосунда жайгашкан борбордук аянттан башталып, студенттер шаарчасына жетип, кайра аянтка келүү менен аяктады. Буга жөө-күлүктөр жүргөн көчөлөрдө жол кыймылы токтотулуп, коопсуздукка патрулдук милиция кызматкерлери көз салып турушту. Аягында аялдар жана эркектер арасында жаш курагына карай алдыда келген күлүктөр акчалай сыйлык, кардак грамота менен сыйланышты. Иш-чара оюн-зоок программасы менен коштолду. Марага жеткен бардык катышуучуларга медаль ыйгарылды. Жарышты Тонус коомдук фонду уюштурду. Массалык чуркоо иш-чарасы Ош шаарында алгачкы жолу болуп өттү.